Кыргызстанда ВИЧ позитивдүү 645 бала бар. Алар коомчулукта кодулоонун ар кандай түрлөрүнө кабылып келишет. ВИЧ балдар бир партада отурганда, кол кармашып ойногондо, спорт менен чогуу машыкканда жана бирге тамактанганда жукпайт. Буга карабай изилдөөлөр көрсөткөндөй, өлкөдөгү ВИЧ позитивдүү балдар дискриминациянын төмөндөгүдөй түрлөрүнө кабылат. Бала бакчага алуудан баш тартышат. Билим алуусуна тоскоолдуктар жаралат. Медициналык мекемелерде дарылоодон баш тарткан учурлар кездешет. Жана тең туштары же алардын ата-энелери тарабынан жемелөөгө кабылат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ВИЧ же СПИД илдети менен жүргөн жарандардын укуктарынын жана кызыкчылыктарынын тебеленишине же кодолоого алынышына тыюу салынат.